Мен Мундуз Айбековна, этнопсихолог, коуч, трансформатор жана руханий насаатчымын. Булар менин өздүк иденттүүлүктөрүм. Мен бүгүн сиздер менен мен киммин деген темада өздүк иденттүүлүк боюнча сүйлөшкүм келип атат. Анан азыр бир аз тааныша кетейин сиздер менен. Сиздер кайсы курска келгендерсиздер же аралашсыздарбы? Азыр аудитория ким экенин билип алайын. Мага атыңыздарды азыр чатка, анан ким болом деп келдиңиз бул жака? Же насаатчылыкка келдиңизби? Нишаңыз кайсы? Же сатуу менеджер болом деп келдиңизби? Же психологияга келдиңизби? Ошону жазып коесуздарбы? Аудиториям билип алып, ошого жараша анан өздүк иденттүүлүктү түшүндүрүп берейин. Же сүйлөп тааныша бересиздерби? Бири-бирден тааныша берели. Мен атыңыздарды атасам, ошол адам сүйлөй береби? Даярсыздарбы? Ооба, даярбыз. Анда кимдин атын айтсам, ошол адам экранын микрофон күйгүзүп сүйлөй берсин, Таңсулуу 3-2 экен, Таңсулуу. Таңсулуу айым. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып коесузбу? Барсызбы? Себеби кыздар эмне үчүн бул жактан таанышайын деп атам. Сүтсай Майрамгүл дейт. Майрамгүл эжеке барсызбы? Ооба, барман. Экранга чыга аласызбы? Ооба, чыга алам. Майрамгүл эже канча жаштасыз? 53 жаштамын. 53, сону. Сиз Сүтсай психологияга келиптирсиз? Ооба. 53 жашка чейин сиз кандай окууларды окудуңуз? Психология жатындабы? Негизи эле сиз өзүңүздү өнүктүрүп жүргөн айымсыз да. Кесиптик билимдер бар жана өзүнү өнүктүрүү билимдери бар. Кайсы тараптан өнүгүп келатасыз? Кесибим боюнча врач болгом. Мединститут бүткөм. Анан ошо 20-жылдан баштап ошо психологияны кичинеден мындай окуп келатам. Анан мореки ошо акыркы ошо Сүтсай өзүмдү таанып, өзүмдү билгим келип, Сүтсай кызыктуу болуп, ошо Сүтсайга келдим. Сонун. Сүтсай аркылуу сиз өзүңүздүн эмне тарабыңызды ачтыңыз өзүңүз үчүн? Кайсы билбеген тарабыңызды ачтыңыз? Сүтсай деген, Сүтсай мен өзүмдү тааныгым келди да, ошо цифралар аркылуу. Эмне жетишпейт, кайсы жагым күчтүү, кайсы жагымды толукташ керек. Сонун. Окуганыңыздарга азыр эле болду же жакшы эле болду? Негизи 1-октябрда баштадык. 1-октябрда. Бүгүн 2-күн жаңы баштаптырсыздар, сонун, анда жаңы баштаптырсыздар. Рахмат Майрамгүл эже. Насаатчылыкка келдим, продюсермин дейт Розайым. Розайым, сиз продюсерлик нишаңыз тапканча кандай жолдорду басып өттүңүз? Розайым. Мен неге ар бириңиздер менен сүйлөшкүм келип атат, себеби биз психологдор адамдар менен сүйлөшүү аркылуу, мисалы Сүтсай психологиясы өзгөчөрөөк, себеби сен туулган күнүңдү, айыңды, жылыңды билип алса эле болду, сен күчтүү, алсыз жактарыңды айтып, ошого жараша мамиле кыла берет. Ал эми мен этнопсихологмун, менин иштөө стилим, иштөө нугум башкачараак. Мен адам менен сүйлөшүп, аралашып, суроолорду берип гана анан мамилени андан ары аныктайм да. Ошон үчүн азыр мүмкүн болсо эмеге келсеңиздер, сүйлөшүүгө келсеңиздер, мен үчүн абдан жакшы. Себеби биз бүгүн өздүк иденттүүлүк боюнча сүйлөшөбүз. Мен өздүк иденттүүлүк боюнча сүйлөшкөндү абдан жакшы көрөм. Башында ошо таанышып алышыбыз абзел. Жанара Аралбаева насаатчылыкка келдим дейт. Жанара айым, саламатсызбы? Сүйлөшө аласызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы, жакшысызбы? Жанара айым, мен сизди тааныйт экем. Сизди
билем, сиз баягы коомчулукка чыгып жүргөн айымсыз. Насаатчылыкка кайсы нишаңызды өнүктүрүү үчүн келдиңиз? Ушул эле өзүмдүн нишамды өнүктүрүп, 2 жылдан бери чыкпай калдым эле. Азыр ошол кайрадан жаңы дем менен, күч менен өзүмдүн аудиториямды кеңейтүү максатында, ошол курстарымды кандайдыр бир нукка буруу максатында жардам сурап, кундузга кайрылып, ошол насаатчылыкка келип калдым. Азыркы нишаңыз кайсыл? Финансовая грамотность, личностный рост боюнча. Жакшы. Ошону сиз финансы насаатчысы болосуз, же бизнес тренер деп чыгасызбы? Бизнес тренери. Бизнес тренерсиз, сонун. Рахмат Жанар айым. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Элнур айым, сатуу менеджер курсуна келгенмин дейт. Элнур айым, барсызбы? Кандайсыз? Нурланова, Нурланова. Элнур айым, эмне үчүн сатуу менеджерликти тандап келдиңиз? Эмне дегенде мен азыркы учурда декреттеги айыммын, андан соң декретте отурганда билесиз, баягы сонун рекламалар чыгат го. Сен да декреттеги айымсыңбы? Үйдө отуруп эле балдарың менен акча тапкың келеби деген призывдар бар го, ошол жактан эле эмне кылсам, мен декретте канча 3 жыл болуп калды отурганыма. Эмне кылсам, иштесем изденип калганда ушул сонун кандай десем бир сфера эмес, эми жумуш да. Сонун жумуш кесип чыгып калды, анан сөзсүз түрдө катталып, азыркы учурда окуп жатабыз. Онлайнда барсызбы, жоксузбу? Барсызбы деген баягы баракча алып барасызбы? Жок, мурда алып барчумун, Instagram алып барчумун, азыркы учурда жок, көп алып барбаймын, бирок для себя сторисы киргиземин. Сени сурап жаткан себебим баягы элге чыккысы келбеген айымдар ошо сатуу менеджерлик менен финансында карьерасында жасап кетсе болот да. Бул абдан сонун тандоо, эгер эл алдында өзү чыккысы келбесе. Таңсулуу психология дейт. Рахмат, Элнур айым, чоң рахмат. Таңсулуу айым, ошондо сиз психологсуз, же психологияга келдиңизби? Эгер ким жооп бербесе аттап өтө берейин, Жибек айым, өзүмдү тааныгым келет жана үй бүлөмдү жакындан тааныгым келет дейт. Жибек айым, барсызбы? Жок окшойт, Алтынай айым, психологияга кызыгып калдым, өзүмдү таануу. Эксперт, Сонун кыздар, чоң рахмат. Анда эмесе уланталы. Так. Эмне үчүн мен ар бириңиздер сурап атам, мен бүгүн мен киммин деген темада өтөм. Деги эле жашоодо ар бир адам качандыр бир убакта баары бир мен киммин деген суроого кайрылат. Кээ бирөөбүз эрте келебиз бул суроонун жообун изденүүгө, кээ бирөөбүз кеч келебиз. Мен болсо мен киммин деген суроону өзүмө 18 жашымда бергем. Себеби 18 жашымда ата энемдин кучагынан чыгып, университетке окууга тапшырып, анан университетке окууга тапшырганда да мен 2004-жылы тапшырдым. Ошо жылдары мындай университетке өтүү бизге оор болчу, андан мурунку жылдары. Аябай оор болчу. Мындай азыр да эсимде да, ошо айылда эмет, алыскы Нарын облусунун Актала районунун Акчий деген айылынан келдим да, бул алыскы райондорго кирет. Анан мисалы үчүн биз 9-класс окуп баштаганда эле ата энем сарсанаа болуп баштаганда, жогорку окуу жакка окусаңар экен, минсеңер экен. Анан тигин баласы бир уй берип өтүптүр, анан тигинин кызы бир бээ берип өтүптүр деп айтор. Сөзсүз ушундай. Биз баягы мал киндиктүү болгондуктан бизде мал менен эсептелет бардык нерсе. Анан ошо бодо малдар менен эсептелет да болгондо деп ушинтип айтышчу. Анан мен 11-класс кезде биздин үй бүлөдө ошондой кризис учур болду. Анан атамдын бир эле уйу калды. Мындай бодо малдан. Бизде бодо мал деле эсептешет, майда жандыктарды мал мындай киреше деп эсептебейт, аны кадимки эле күнүмдүк керектөө
катары колдонушчу да ошол учурда. Албетте короодо кой, эчкилер бар, бирок ал күнүмдүк керектөө деп эле эсептелет. Бодомал гана киреше деп эсептелет. Бир эле уй калды. Ошондо мен бир классташ кызым айтат, бир классташ кыздарыма. Ой, Мундуз быйыл окууга өтө албайт. Анын үйүндө атасынын бир эле ую калса, ал кайсы акчасына окууга өтөт? Кайсы акчасына ал окууга тапшыра алат деп. Анткени биздики бодомал менен эсептеп көнүп калган да. Анан мен ошондо аябай катуу ызаландым. Мен Кудайдын бар экенин, ошо Кудайдан эмнени сурансаң, ошону кабыл кылаарын ошо 11-классымда түшүнгөм да, мындай даана так түшүнгөм. Анан менде бир учур башталды. Университетке бюджетке өтүп кетсем экен деген эле тилек башталды. Бассам турсам ошону ойлоном. Мисалы бир чоң арыктан аттайм дейм да, азыр могу арыктан аттабай калсам бюджетке өтпөй калам. Анткени бюджетке өтсөм, өз күчүм менен бюджетке өтөм деп атам. Анан бюджетке өтсөм, эмнеси болсо да бөтөлкө терсем да окуйм. Бюджетке өтүп кетсем, пол жуусам да окуйм дечүмүн да, иши кылып эле окууга өтүп кетсем болду деп. Анан ошо арыктан аттарды, эгер ошо арыктан аттай албай калсам, бюджетке өтпөй калам. Аттап кетсем бюджетке өтөм дейм дагы. Анан аябай даярданып, тээ жактан бери чуркап келем, арыктан аттайм. Ким эле окууга өтүп кеткен кишидей жыргайм да. Анан ошо жылы футбол оюну болду. Футбол 4 жылда бир болобу. Анан Голландия менен бир мамлекет ойноп аткан. Бир мамлекетке мен күйөрман болуп алдым. Аны да ошого төлгө кылып алгам. Эгер ушул команда утса, мен бюджетке өтөм. Ушул команда утулса өтпөй калам. Анан баягы биздики бир эле телевизордан, УТРКдан гана көрсөтөт. Түз алып көрсөтөт, түз эфирде. Ал түнкү саат 1-2ге чейин болот. Анан мен баягы футболду көрөм отуруп алып. Эже элдерди уктатпайм. Тиги мен күйөрмандык кылган команда гол киргизсе жыргайм. Баягы бюджетке өтүп кетет экенмин депчи. Ошол футбол оюну бүткөнчө Айтор мен уйкудан калгам. Күнү түнү уйкудан калгам. Ошо футболду көрөм да. Мен күйөрмандык кылган команда өтүп кетти. Өтөт экен деп дагы сүйүндүм. Айтор ошентип менде бир жашоого карата бир аябай умтулуу 11-классымда башталды. Ошол өзгөчө жанагы микрофондо көзөмөлдөгөндөр барбы, кыздар? Микрофондорду өчүрүп койсоңор башкалардыкын. Анан Кудай жалгап, ошо жылы ОРТ, ЖРТ кыргызча айтканда жалпы республикалык тест деген экинчи болуп биз катышып калдык. Биринчилер менин эжекем болду. Алар түшүнүп түшүнбөй эле эжем бюджетке өтпөй контрактка өтүп калды. Анан эжем кат жазат. Мундуз ОРТга жакшы даярдан, ОРТдан жакшы балл алсаң эле бюджетке өтөсүң, оюнуңду токтот, отурушуңду токтот, көңүл ачканды токтот, сабак оку, математиканы оку, кыргыз тилди оку. ОРТдан тестиңдин баллы жогору болсо эле бюджетке өтөсүң десе, мага түшүнүп келди. Тесттен жакшы балл алыш керек экен деп. Анан тестке тапшырып келдик. Ошол жылы мисалы биздин мектептен эч ким андай жогору балл алчу эмес, ошо бизге чейин. Эми бул экинчи эле жыл болуп атат да. Анан биздин класс 7 окуучу катышса, ошо 7 окуучу тең мындай жакшы балл алдык. Эми меники 158 эле балл болчу, бирок ошо кездеги эң алдыңкы балл болчу да. Экинчи эле жыл, экинчи эле айлампа болгон үчүн бул абдан жакшы балл болчу. Анан бизге тоолуу аймакта дагы өзүнчө орун берчү. Ошентип келип эле немеге өтүп кеттим. Арабаевка тапшыртышты эжем менен апам. Анан карабайсыңарбы, аң сезим эмнеге жетсе, ошого эле түшүнүгүң жетет да, кыздар. Анан апам менен эжем мен математикага окуйм, мен математиканы жакшы көрөм десем, эжемен күчтүү болчумун. Эжем жакшы окучу математиканы, бирок мен эжемен да күчтүү болчумун. Анан эжем жок, математикада мен окуп атам. Сен окубагының. Анда мен окуп атпаймынбы дейт дагы, сен дилбаянды жакшы жазасың, жакшы сүйлөйсүң, сен тилчи эле болдуң. Мен тарыхчы болом десем, дагы болушпайт го. Жок, тарыхтын сааты аз. Тарыхты
биздин айылдын көз карашы менен карап атышат да, анткени биздики чакан айыл. Тарых мисалы бир эле мугалим жетет бизде. Кыргыз тилчиге бир 2 эле мугалим жетет. Ушундай эле болчу. Анан кыргыз тилдин сааты көп деп болбой атып, мени кыргыз тилге ошо биринчи эле талонум менен бюджетке шаар өтүп кеттим. Ошо мени тапшыртып коюшту. Анан окуп баштаганда менде суроо пайда болду. Мен киммин деген. Анткени бюджетке өттүм өзүм каалаган, улам бир жерден аттап, бир жерден секирип, бир жерге күйөрман болуп атып, айтор өзүмөн өзүм өзүмдүн ички каршылыктарымды көрсө ошентип жеңиптирмин. Анан мындай Кудай эмнени сурасаң ошону берет экенине ишендим. Анан мен кийин түшүндүм. Мен бюджетке өтсөм деп эле сурай берип турмун. Бирок кайсы университетке өтөм, кайсы кесипке окугум келет, кандай шартта окугум келет, аларды сурабаптырмын да. Кудайдан эмнени сурасаң эле ошону берет экен. Анан кийин түшүнүп калдым дагы, ошолорду тактай баштадым. Бирок мындай көп маани берген жокмун. Анан окуп баштаганда эле менде мен киммин деген суроо жаралды. Эмне үчүн? Анткени университет, жаңы чөйрө, жаңы бир өзгөчө атмосфера, бир туман абал да. Ата энеңдин кучагында жүрүп эле, анан ата энеңдин киндигиңди үзүп туруп келип калдың, такыр эле бир туманга келип калдың. Ата эжелерибиздин үйүндө жүрчү эжем. Та эжемдикинде жүрөлү десек, эжем болбой, жок жатаканага чыгабыз. Таптакыр туугандыкына жашабайбыз. Экөөбүз окуганы келгенбиз, окуш үчүн жатаканага чыгыш керек деп жатаканага чыктык. Анан эле ата энеңдин кучагынан келип туруп эле өзүнчө бөлүнүп калган, бул аябай оор экен. Анан 3 чөйрө бар экен. Ошол кезде студенттерди мындай чакырык жасаган. Биринчиси бул диний чөйрө. Ошондо жана чубак ажы жаңыдан чыгып, подвалдарга окууларды уюштуруп өтүп баштаган жер төлөгө. Бул диний чакырык экен. Экинчиси сырттагы жана Европанын баалуулуктарын багыттаган чакырык экен. Ал баланын укугу, аялдын укугу дегенге көбүрөөк маани берүү да. Анан 3-чү чакырыкка туш болдук. Бул улуттук дүйнө тааным. Кыргыздар кыргыз болуп жашап кетиш үчүн азыркы дүйнөлөшүү заманында кыргыз деген улуттук жүзүн сактап калыш керек, улуттук иденттүүлүгүн сактап калыш керек деген чакырыктар экен. Анан мен үчөөнө тең барып көрдүм, үчөөнө тең аралашып көрдүм. Анан жан дүйнөм ошо кыргыз деген дүйнөгө тартты да. Салттуу билим, улуттук дүйнө тааным, улуттук баалуулук, улуттук эс тутуум деген сөздөр мага жакын болду. Анан мен ошол чөйрөнү тандадым дагы. Сабагыман тышкары ошол чөйрөдө кызмат кыла баштадым. Мен 10 жыл бир уюмда азыр ыктыярчы деп коебуз го, волонтер болуп иштегем. 10 жыл иштегем кыздар. Анан бүт иш-чараларды уюштурабыз. Ноорузду уюштурабыз. Айтор жашпыз да. Бизден иши кылып улуу муундар бар. Эмнени кыл десе кылабыз. Бүт бекер кылабыз. Эч кимден акча сурабайбыз. Ошол кезде дюшес менен неме бизде аябай шам-шум этме, бизде дюшес, анан бир лепешка болчу. Такыр ачка болгондо дюшести ичип туруп, лепешка менен жеп алсак, бизден өткөн бактылуу киши жок, баягы иш-чараларды уюштуруп жүрө берчүбүз. Ошол 18 жашыман баштап мен киммин деген суроону изденип отуруп, мен кыргыз тил, кыргыз адабияты, филологияны Арабаевди кызыл диплом менен бүттүм, ошол бюджеттен. Анан андан кийин тарыхка тапшырдым. Анткени тарыхты окуйм деген өзүмдүн эң сөөгүм бар болчу да. Ошол эң сөөгүмдү ишке ашырайын деп улуттук университеттен кайра тарыхты бүттүм. 5-чи баламды төрөп атканда. Андан кийин ошо балам төрөлгөндөн кийин ден соолугунда көйгөй болуп калып, анан психологияга келдим. Эмне үчүн? Себеби балабыз ооруй берди, дисплазия, эпилепсия менен ооруп атты. Анан менде мындай бир өксүк болуп атты да. Мен мына өз күчүм менен университетке өттүм, өз күчүм менен бүттүм. Студент кезимде түз жүрдүм, коомдук иште 10 жыл, ыктыярчы болуп иштедим. Шыңкылдап жигит менен жүргөн жокмун, шаңкылдап шаар шөкөттөрдө жүргөн жокмун, жалаң элдик иште жүрдүм.
мындай өзүмдү таза алып жүрдүм, таза чыктым турмушка. Эмне үчүн менин жашоомдо балам минтип ооруп калыш керек? Эмне үчүн? Мен кайсы кетирген катам үчүн балам ооруп калды деп аябай кейип, анан ошо баламдын оорусун мен өзүмдүн каталарыман издей баштадым. Кайсы катам үчүн, кайсы туура эмес ишим үчүн деп. Анан түшүнүп ошондон ал кезде 2017-жылы онлайн деген жаңы баш багып келаткан, анан Аха Чекит Кейжи деген билим борбору бар. Азыр деле бар болгону, алар баягы долбоорлор менен абдан баягы жабык аудиторияда көп иштешет, ошон үчүн көп элдер тааныбайт, бирок аябай сонун Аха Чекит Кейжи деген аябай сонун билим берүү борбору бар да. Анан ошол жерде мен 4 жыл үзгүлтүксүз билим алдым. Бир сабагын 3 жолу, 5 жолу, 8 жолу сатып алчумун. Бир сабагын. Анткени биринчи окуганда бир нерсени түшүнчүмүн, бир нерсеге фокус коюп келчүмүн. Мисалы үчүн, бир эле сабакты бирөөндө мен өзүмдү тааныйын деп фокус коюп келсем, ошол эле өзүңдү таануу деген сабакка күйөөмдүн табиятын түшүнөйүн деп келчүмүн. Үчүнчү жолкуда балдарымдын психологиялык типологиясын аныктап алайын деп келчүмүн. Ал мөөнөт менен берилет да, мөөнөт бүткөндө өчүрүлөт. Кайра 4-үнчү жолкуда кайната кайненемдин типологиясын аныктап алайын деп келчүмүн. Ошо кайсыга фокус коюп келсем бүттү, ошону эле карайм да, мен башка жакка чарпылбайм. Фокусту койгонду үйрөнүп алыптырмын. Анан ошентип бир билим борборунда 4 жыл билим алдым үзгүлтүксүз. Баягы алардын сабагын жадыбалдай жаттап калгам. Азыр дагы сабактарыма керектүү учурда колдоном. Бүт курстарым жадыбалдай жаттап калгам. Андан кийин ошол Аха Чекит Кейжинин эксперти болчу Сейил Калдыбаева деген менин насаатчым, психолог. Ошол эженин насаатчылыгын окуп, анан өздүк иденттүүлүгүмдү таптым. Көрсө, мен деген этнопсихолог болгум келет экен. Этнопсихолог болуп, мен психология менен иштегим келет экен адамдар менен. Ага чейин мен баары бир биз педагогикада психологияны абдан терең окуйбуз, абдан терең маани беребиз. Анан 2017-жылы психологиядан билим алгандан эле менин жашоомдо секирик болду. Баягы эпилепсия, дисплазия болуп ооруган балабыз таптакыр айыкты, эпилепсиясы да биротоло айыкты. Анткени тамырын таптым да ошонун үстүнөн иштедим. Дисплазиядан 80% эң оор түрү болчу, 80% баспайт. 20% басып кетүү мүмкүнчүлүгү 20% деген балабыз 1 жаш 7 айында таптак секирип басып кетти. Анан ошол жыйынтыктарды көрүп, менин жакындарым мага кайрыла башташты, мен аларга консультация берип баштагам да. Анан акысыз эле консультация бере берчүмүн. Ошо менин берген консультациям менен эле азыр жашоосун оңдоп түздөп кеткен, өзүнүн багытын таап кеткен, өзүнүн миссиясын таап кеткен адамдарым аябай көп чөйрөмдө. Анан ошолор аркылуу мен дем шык алдым дагы. Мен психолог болуп иштесем болот турбайбы? Анткени коучинг сессия деген кызматы бар. Коучинг сессия мен да жасайм. Бул 5 саат жасала турчу коучинг сессия. Ошо 5 сааттык коучинг сессияда мен этнопсихологмун деген иденттүүлүгүмдү таап чыктым. Анан ошентип ошол иденттүүлүгүмдү кантип алып чыгам, бирок корком. Ушунчалык корком онлайнга чыккандан. Анан жоопкерчилигинен корком да, мен аны алып кете аламбы, алып кете албаймбы, онлайнга чыксам аудитория кенен болорун түшүнүп атам да. Анан ошончо адамга мен этнопсихологияны жеткире аламбы, кыргыздын атын булгап койбоймбу, кыргыз дүйнө таанымын татыктуу психология менен жеткирип бере аламбы деп ошого түйшөлдүм. 1 жыл ошол түйшүк менен жүрдүм, мындай өзүмө чечим кабыл ала албай, жоопкерчиликтен кооптондум да. Анан ошо экспертим командасында куратор болуп иштечүмүн. Анан эле ошо кураторум продюсер менен иштешип баштаганда, анан продюсердин талабына мен туура келбей калдым. Продюсер койгон талапты мен аткара албай калдым. Анткени экспертим экөөбүз мындай шашпай, жайбаракат иштечүбүз. Продюсерлер андай эмес экен да, алардын талаптары да башка экен, алардын жүрүшү да башкача экен, алардын кыймыл аракети да башкача экен. Мен ошол талапка жооп бере албай калдым. Анан экспертим мага талап койду.
же продюсердин айткандай аткар, же командадан чык деген. Анан мен командадан чыктым. Командадан чыгууну тандадым. Бирок ушунчалык мындай кыйналдым да, аябай чоң стресс болдум. Себеби мен жеке жашоомдо дагы кыйналып аткан учурум болчу. Кызыма сексуалдык ыдык көрсөтүлүп, 4 балам менен көчөгө чыгып кетип, жатак кризистик борбордо жашап, андан жатаканага чыгып, жатаканада жашап, колледжде мугалим болуп иштеп, 20 000 сомдук акчам өп-жап жетип, күйөөм менен мамилем келишип келишпей, балким ажырашабыз, балким чогуу жашап калабыз деп мындай олку солку болуп турган кезим болчу. Анан ошонумдун баарын экспертим билчү. Анан менде өзүнчө эле бир күтүү болуп алыптыр да. Экспертим билет, демек экспертим мени көчөгө таштабайт, мени жолго таштабайт деген эле өзүмдүн эле ичимен чыгарып алган бүтүмүм бар экен. Анан баягы командадан чык же айтканын аткар дегенде мен анын айтканына көнө албай койдум. Анын ыргагына туура келбей койдум. Анан командадан чыгып алып, бирок ызаландым. Ушунчалык ызаландым, кыздар. Турбай жатып калдым. Катуу стресс болгондон, ага чейинки стресстерим бар да. Ошолорго кошумча болуп, анан мен турбай жатып калдым. Мен 2 жума оордум, анан турбай суу эле ичип жатып калдым. Аябай оор болду. Анан ошондо декабрь айы болчу. Ноябрдын аягы чыктым окшойт. Ошо декабрь айы мындай 2 жума турбай жатып калдым да. Анан 2 жума илең салаң. Баягы сабагыма барып келем. Колледж жаныбызда эле. 5 мүнөттүк эле жол. Наркоизге өтсөм эле ишибиз. Жатаканада жашайм да. Сүйрөлүп барам. Эптеп саат 8ден 12:30 чейин сабак өтөм. 3 пара өтөм да. Анан 12:30 келем дагы эле бүттү, жатам. Солуп эле жатам. Же тамак ичпейм, же эчтеке кылбайм, солуп жатып калдым. Анан жаңы жыл күнү ошондо эсимде мындай жаңы жыл болот го. Ошо жаңы жыл күнү анан байры балдардын көңүлүнө карайсың да. Балдардын көңүлүнө карап, өзүмдү жыйнап, өзүмдү колго алып, дасторкон даярдап, эмне бар болсо колубузда, эмне бар ошо менен дасторкон даярдадык. Анан балдарым тим эле жыргап жүрүшөт. 4-кабатта жашайбыз, жатаканадан салюттар атылат го түнкү саат 12-де салюттар атылып баштады. Балдарым тим эле жыргап, тиги терезеге чуркап карап, мурун конушта эле, жаңы конушта эле жашачубуз да, жаңы конушта эч ким деле салют атпайт да. Көбүнчө жаңы конуштарда мындай диний баалуулуктагы адамдар жашашат го. Мындай жаңы жылды деле тосушпайт. Анан тиги шаарда болсо башкача экен. Шаардын борбору советский Медеровада болчу, эме жатаканабыз шаардын борборунда болгон үчүн салюттар окумуш көрүнөт экен. Тим эле алар жүгүрүп, бул терезеге чуркап, баягы салюттарды карап жүрүшөт. Анан ошо саат 12-ни кагып атканда мен жан дүйнөмө ушундай бир толкун келди да. Мен мындай кечирдим дегенчи. Кайнатамды кечирдим, экспертимди кечирдим, айтор кечирдим деп элатам. Ушул сөз. Адамдардын атын атайм, анан эле кечирдим дейм да. Адамдардын атын атайм, кечирдим. Тим эле ыйлап атам. Бир кенен 1 саат ыйладым окшойт. Аябай ыйладым 1 саат. Анан бошодум. Бир укмуштай бошонуу болду менде. Бир укмуштай бошонуу болду. Эчтеке калбай калды. Денем ушундай чыңалып турган денем кой берди да өзүн. Ушундай чыңалып турган мээм бошоду. Эчтеке калбай калды, шайым кетип калды. Жөрмөлөп барып эле жаттым. Туруп басканга шайым келбей калды. Жөрмөлөп барып жаттым, анан жаттык. Балдарыбыз да жаттык эми баарыбыз. Анан ошондон кийин ошондон 2-3 күн өтпөй анан мен түшүм бир сонун түш көрдүм. Өзү мындай аябай жакшы түш көргөндү мен анда санда эле көрөм андай түштүчү. Мына унутуп каласың го, түш көрөсүң, анан туруп унутуп каласың. Бирок ошол түш эсимен кеткис болду. Бир укмуштай түш көрдүм. Бир кыргызды дүйнөгө тааныткан бир 2 адам түшүмө кирди. Анан 3-чү адам болуп дагы бир адам кирди. Бир эже кирди да. Мен ал эжени онлайнда көрүп жүргөм. Чачы ак болгон эже, маркетолог. Майни деле берчү эмесмин. Таргеттен чыгып калат го, Инстаграмда отурсаң. Ошондойдо чыгып калчу, көрчүмүн, анан кайра эле мындай өтүп кетчү, маани бербей. Ошол эже түшүмө кирди. Ошол аркылуу бир белгилер болду.
Аны ал эжени Инстаграмдан кайра өзүм издеп баштадым. Баракчасын таппай атып, YouTube'дан издеп атып, анан Назира Айтбекова берген интервьюсу бар экен. Ошол интервьюну көрүп чыгып, анан деп аябай эжеге тартылып, анын баракчасын таап, анан эженин сабактарын окуй баштадым. Февраль айынан баштап 3000 сомдук курсу бар экен, жеке ишкер деген. Ал эже ошо онлайнга алып чыгат адамдардычы. Эля Мамат деген. Эленора Маматова деген маркетолог. Февральдамы же январда эле баштадым окшойт, дароо эле. Январь айынан баштап эле анан сабактарын 3000 сомдук жеке ишкер айым деген курсун окуп баштадым. Улам окудум. Мен айттым го, бир курсту мен качан жадыбалдай жаттаганча окуй берем. Мээме бир нерсе кирмейинче окуй берем. Азыр деле ошондоймун да. Мисалы психология жаатында эгерде түшүнбөй калдымбы, анын курсун кайра сатып алып окуй берем. Анан эженикин 3 жолу сатып алып окудум, жеке ишкерлигини. Январь, февраль, март 3 айын тең сатып алып окудум. Анан бир нерсе түшүнүп келе баштады да мага. Онлайнга чыкса болот турбайбы деп, онлайнга чыгам деген чечим кабыл алдым да. Баягы ыйлап атканымда анан мен бир чечимге келгем. Болду, мен мындан ары эч кимге көз карандысыз болом, эч кимдин алдында иштебейм, мен өзүм эксперт болуп чыгам деген чечимди ошо ыйлап атып кабыл алгам. Ошондон кийин анан түш көрдүм да, жанагы түштү ошондо көрдүм. Ошентип анан ошентип эженин толук СММ деген курсу бар экен апрелде. Аны окудум. Толук СММ эчтеке түшүнбөйм. Эми СММ онлайнга чыкканда үйрөтөт да, жана монтажды үйрөтөт, бирдемелерди үйрөтөт. Мага ал сабактары кызыгы жок. Түз эфир бар, эженин жумасына 3 жолу эле, 2 жолу эле ошондой болчу. Түз эфирде сабак өтөт. Ошонусуна эле кызыгам. Берки сабактарын түшүнбөйм, мээм жетпейт агачы. Аны баштасам эле эсим ооп чарчап эле уктап калам деп, мээң кабыл албаса ошентип уктай бересиң да. Анан түз эфирин бирок үзгүлтүксүз катышам. Анан өзүм мындай түшүнбөгөн нерселерди мен түз эфирине эле катышам, калгандарын карабайм. Анан ошо түз эфирин окуп атып, анан менде ишкердүүлүк ой жүгүртүү калыптанганын түшүндүм. Баягы ишкер айымды 3 ай окуганда менде ишкер айымдын ой толгоосу калыптаныптыр ошо 3 ай ичинде. Анан мен толук СММде ошо онлайндагы ишкер айымдыкты түшүндүрөт да, кантип ишкер айым болушуң керек, кайсы нишаң менен чыгыш керек, кантип чыгыш керек, ал нишаңды кантип алып кетишиң керек, ошо жөнүндө түшүндүрөт. Анан мен түшүндүм да, мен онлайнга келбесем дагы деле көз каранды боло берет экенмин. Анткени көз каранды болуп колледжде мугалим болуп иштеп атам да. Мен көз карандылыктан чыгыш үчүн онлайнга эксперт болуп келишим керек турбайбы деген түшүнүккө келдим дагы. Өзүм эксперт болуп чыгам деген түшүнүккө келдим, бирок онлайнга келүүгө эрким жетпей атат, ага ишенимим жетишпей атат. Анан онлайнга келем деген ишенимди мен 15 000 төлөп алдым да. Анан ошол ишеним аркылуу эже кайра насаатчылыгын кабыл алам деди. Июнда башталат сабак, бирок майда кабыл алып баштады. Анын баасы 100 000 сом. Менин алган айлыгым 20 000 сом. Анан мен дагы деле этнопсихологмун деп чыккандан кооптоном, дагы деле. Ага чейин 2 экспертке бардым. Этнопсихолог болуп чыккым келет деп. Бир экспертим айтты, мен мындай нөлдөн баштагандарды эмес, жолго түшүп калгандарды миллиондорго алып чыгам. Азыр сен мен иштеше турчу адам эмессиң деп койду. Берки экспертим болсо мага ишеним бере албай койду. Өзүм ачка жүрүп бир 40 000 сом төлөгөм, ошо 40 000 сомум калып калды. Эчтеке мындай эметилбей элечи. Анан өзүм аткарбай койдум да, тапшырмаларды өзүм аткарбай койдум, мен чыга албай калып калдым. Анан эжеге мен этнопсихологмун деп айткандан коркуп, эже аябай сүрдү да, эл эже аябай сүрдү. Анан мен РФЛМде, анткени кошумча киреше таап, РФЛМ компаниясы бар го, кадимки эле, ошондо бетке кам көрүү Новечти сатчумун. Ошондон кошумча киреше тапчумун. Анан РФЛМди онлайнга алып чыгам деп келдим. Президент болом деп. Анын эң жогорку статусу президент. Ошол президент деген статусуна чыгам деп келдим. Анан эже мени мындай көп алгысы келбептир, анткени жертва абалда болчумун.
Анан мени алып кете аларына көзү жетпептир. Анан мага талап койду. 1 жума ичинде 50 000 төлөсөң алам. 100 000 да насаатчылык. Июнда башталган тат. 1 жума ичинде 50 000 таап толук төлөсөң кабыл алам. Эгер 50 000 таппасаң анда таарынбай иштеше албайм деди. Анан мен айтор жерден чукудумбу, кайдан таптым, чыгылса таптым дагы 50 000 төлөдүм. Ошентип насаатчылыгына кабыл алындым. Анан эже мага 3 сааттык фокус сессия деген бар. Жекече фокус сессия алат. Ошонусу 4 саат болду. Ошентип 4 саат мага фокус сессия кылып, Oriflame'ди токтот деди. Насаатчы деген ушундай болот экен көрсө. Сенин чыныгы алып кете турчу ишиңди билет экен. Аны көктөн албайт. Аны сени 4 саат бою казып отуруп анан таап чыгат экен. Анан Oriflame'деги ишиңди токтот. Ал жактан тапкан акчаны могул жактан табасың. Ал эженин максаты, мисалы Кундуз Таштанова айтат го, жөнөкөй карапайым адамдарды онлайнда жылдыз кылам депчи. Кундуз Таштанованын миссиясы ошондой. Ал эми эл эженин миссиясы ал өзгөчө. Ал дагы онлайндан акча тапканды үйрөтөм дейт. Анын эженин да миссиясы ошол. Анан эже мындай өзгөчө нишадагыларды алып чыккысы келет экен. Баарын эле батыратып эмес, өзгөчө нишага ээ айымдарды алып чыкканды жакшы көрөт экен да. Анын этнопсихологуңду алып чык деди. Бул өзгөчө ниша экен. Азыр Кыргызстанда жок мындай ниша. Психологдор чыгып атат, бирок этнопсихолог деп эч ким чыга элек. Ушуну алып чыгабыз дептир. Этнопсихологдукка токтолду. Анан июнь, июль окудук, августта чыктым. Онлайнга этнопсихологмун деп чыктым. Анан биринчи запускту кылдык. 100 000 төлөп келдим да окуу башталганда 50 000 төлөдүм. Анан биринчи эле запускта августта башында тест кылып бир нече рилстерди алып чыктык. Анан запуск кылдым. Анан дароо 70 000ге запуск кылдым. Ушунчалык таң калыштуу болду мага. Мага адамдар каяктан келди деп өзүм таң калдым. Себеби мен 20 000 сом айлык алып эле көнүп калгам да. 20 000 сом колледжде 20 000 сом айлык алып эле көнүп калгам да. Анан 70 000 сом келиши мага биринчи эле запускта 70 000 сомдун келиши менен акылыма сыйбаган акча болду кыздар. Себеби мен берип көнүп калгам. Мисалы 100 000 сом төлөп окуш мага оңой жеңил эле да. Мен үчүн ал мындай сопсонун эле көрүнүш. Бирок мага башка адамдар акча төлөп келсе, мен таң калдым да. Мен чын эле мага төлөп келип атышабы депчи. Ошондо насаатчылыгым 7 000 сом болчу. Курстарым 1000 сом, 3000 сом. Анан насаатчылыгым болсо 7 000 сом болчу. Анан ошо насаатчылыгыма 3 айым келди 7 000 сомдон. Ошентип атып 70 000 запуск кылдым. Ошондон түшүндүм. Онлайнда акча бар турбайбы деп. Көрсө, сен өзүңдүн иденттүүлүгүңдү, өздүк иденттүүлүк деген ошол да. Сага гана таандык иденттүүлүк. Ал иденттүүлүк деген сөз бул өзгөчөлүк дегенди түшүндүрөт. Тактап айтканда, ал иденттүүлүгүң сенин ата-энеңе да байланбайт. Сен иштеп жаткан кесибиңе да байланбашы мүмкүн. Учурда иштеп аткан, мисалы мугалим болсоң, сен балким иденттүүлүгүң башка болсо, ошонун үстүнөн аракет кылсаң бат жетесиң да ийгиликке. Ошол кирешени да баттап аткенсиң. Анан ал сенин жашоо шартыңа да байланбайт. Себеби мен жатаканада жашайм. Сабак өткөнгө шартым жок. Эмнеге? Анткени мындай узун жатакана, мындай бир бөлмөдөн болгон узун коридорлуу жатакана, Аграрный университеттин жатаканасы. Анан студенттер тынбай өтүп турат, ызы чуу. Мисалы түз эфир өтөөрдө мен үчүн жер табыш мындай ушинтип эле жөнүнө отуруп сабак өтүш мен үчүн тирүүнүн тозогу болчу. Анткени тынчтык жок. Айтор ушунчалык оор абалыма карабай мен сабак берип баштадым адамдарга. Анан адамдардын бир ай ичинде адамдардын алган жыйынтыгын көрүп өзүм шок болуп калдым. Ушул менден чыктыбы ушул жыйынтык депчи. Мисалы үчүн бир келин 5 баласы менен 15 жыл жашаган. Анан күйөөсү да мээсин жейт, кайненеси да мээсин жейт. Бир үйдүн жалгыз баласы, эркек баласы. Анан иши кылып деди да мага келгенде. А чекит, Б чекит. А чекитти аныктайбыз да Бга эмнеге жеткиришибиз керек аныктайбыз. Иши кылып кайненем
Мен жанымда bir 3 ай 6 ай жок болсо, мен өзүмө келип алат элем. Күйөөм экөө мен тимеле мээмди жеп бүтүштү. Ушул экөө bir 3 ай 6 ай жанымда болбой эле турушса, мен бир далай өзүмдү курчутуп, өзүмдү өзүм дарылап алат элем. Бүттү. Андан мага башка жардамдын кереги жок деп келди. Аны экөөбүз иштей баштадык. Мен техникаларды берем, колдонуп атат. Анан баягы эзели үйүнөн чыкпаган кайненеси Москвада жашаган кызы чакырып калыптыр. Келип Москваны көрүп кетиңиз. Ал эзели чакырчу эмес экен кызы. Анан кайненеси кетет, Москваны көрүп келмекке. Анан барып буту тайып кетип, буту сынып калат да, 6 ай постельный режимге жатып калды. Ушундай жол менен ишке ашып калды. Анан баягы күйөөсүн болсо, апасын багыш керек да, күйөөсүн бирөө багыш керек. Анан келип, баягы күйөөсү иштеп, апасын багыш керек болуп, күйөөсүн алып кетти. Анан 5 баласы менен жыргап, аяк келин өзү калды. Анан bir 3 айга жетпей интервью берди УТРКга. УТРКга интервью бергенге чейин жетти. Ал эмне болуп интервью берди? Ошол районго, ошол аймакка төрөтүү курулду. Анан айылдан сөз билги, өзүнүн оюн жеткире алган, экранга сүйлөй алган бир келин керек болуптур. Бир эмес, бир 2-3 келин керек болуптур. 3 айылдан бирден келин. 5 айыл карайт экен да ал төрөтүүнү. Анан 3 айылдан бир 3 келинди тандагыла деп, анан ошол айыл ошо келинди тандаптыр. Биздин айылдын намысын коргоп сен сүйлө деп. Баягы келин жыргайт. Эмен жиберип алыпчы мага. YouTube'дан чыкты. Ошону жиберип алып жыргайт. Бирок эч кимге айтпа дейт да, өзүнүн жүзүн көрсөтпөйт. Анан ушинтип чыкты, менмин, ушинтип айылым мени тандады деп чыгып, анан жыйынтыктар ушул деңгээлге чейин жетти. Анан ошондо мен өзүмө ишеним келди. Эми кыздар, эмне үчүн мен бул окуяны айтып атам? Мен өздүк иденттүүлүгүмдү ошентип 20 жыл изденип жүрүп таптым. Эмне үчүн 20 жыл издендим? Себеби биздин учурда азыркыдай психология жок болду биз жаш кезде. Анан мен мынакей кыргыз тил кыргыз адабиятчы болуп иштегенде мен аудиториям чектелүү болуп туруп алды. Ал аудитория мен үчүн тардык кылды да. Мен мындай кенендикти жакшы көрөм. Мен ушундай дүйнөлүк деңгээлде бир бренд, мисалы Кундуз Таштанова ар бир адам бренд дейт го, мындай өзүмдү бренд кылып тааныткым келчү. Ал кыргыз тили кыргыз адабият болсо мындай аудитория чектелүү болуп туруп алды. Тарыхтан абдан казып, тарыхтын артынан кетейин десем, ал өткөн чак. Тарыхта дайыма өткөн чакты окуйсуң го. А мага өткөн чак менен окуган көп жаккан жок. Себеби дайыма эле өткөн чакты айта берүүдө учур чагың калып калат экен. Анан психологияга келгенде өзүмдү таптым. Себеби психологияда сен өткөн чагыңды кой бересиң, учур чагыңда жашайсың, анан келечекте кандай болгуң келет? Бүгүнкү адаттарың, бүгүнкү көз карашың, бүгүнкү аракеттериң менен өзүң түзүп аласың келечегиңди. Психология мага ошонусу менен жакты. Анан эмне үчүн этнопсихологдукту тандаганда мен чектелген аудиториям кеңейди, чектелген алкагым өстү. Себеби улуттук аң сезим деген бул ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүгү болот. Мейли орустун орустук өзгөчөлүгү, мейли япондун япондук өзгөчөлүгү, немистин немиске таандык өзгөчөлүгү болот. Демек, этнопсихология аркылуу ар бир улутка таасир бере аларыма көзүм жетти дагы. Анан этнопсихологмун деген иденттүүлүгүмө фокус коюп баштадым. Ошондо мен сүйгөн ишимди да таптым. Өзүмдүн мындай өстүрүп өнүктүрө турчу багытымды да таптым, жана кирешемди да таптым. Ошентип баардыгын ушул иденттүүлүгүм аркылуу таптым. Эми сиздерге суроо: ким ушинтип өзүнүн иденттүүлүгүн толук кандуу сүйүп, өзүнүн нишасын, азыр өзүнүн аткарып аткан миссиясын ушунчалык сүйүп аткарып атат? Ким өзүн издеп атат? Ошого суроо бериңиздер, мен ошого жараша сиздерге көрсөтмө багыт берейин же суроо берейин. Анда баштадык. Ким баштайт? Жанара айым, сизден баштасам болобу? Саламатсызбы? Мен сүйлөй берейинби? Угулуп атамбы? Макул, сүйлөй бериңиз. Экранга чыгып алыңыз, Гүлсара айым, сизби? Ооба, азыр ака. Мен Жамиле элем да.
экранга Эмне үчүн экранга деп атам, анткени Кундуз айым өзү жөнөкөй карапайым айымдарды онлайнда жылдыз кылган эксперт да, ошон үчүн экранга чыгуу маанилүү. Анткени ар бир чоң максаттар ушундай жөнөкөй майдак адамдар менен куралат. мен ошо немени жанагы неме мен чыга албай жатам, убакыт алып аткан. Экранга чыгыш оор болуп атабы сизге? Мен неме ооба таппай калдым. Оңой эле чыга бериңиз. Экран сүрөтү бар, ошону бассаңыз эле чыгасыз. Микрофон жанында экрандан сүрөтүн бассаңыз. Микрофондун жанында азыр. Сейчас. Камера бар. Немеси башкача болуп калыптыр да, жото мага тааныш эмес. Анда сурооңузду бере бериңиз же пикириңизди айта бериңиз анда. Мен ошо өзүмдүн ошо жан дүйнөмө жакын ошо издеп жүрүп, анан эми ушуну мен билип атам да, мен өзүм миссиям цифра боюнча өзүмдүн миссиям эмне экенин билгенден кийин ага чейин деле ошо өзүм менин кесибим бухгалтер да. Анан мен жан дүйнөмдүн эңсегени башка экенин билдим да. Анан ошон үчүн ошо өзүм ошол жаатта өз алдымча сабактарды угуп ошентип жүрөм да. Анан ошол мен өзүмдүн чыныгы вот сиздей болуп, мен өзүмдүкүн таап ушуну миссиямды аткарып андан ары өнүктүрүп кетким келип атат да. Азыр дагы аябай жакшы сөздү айттыңыз, онлайндан аябай чоң киреше тапса болот экен депчи. Анан ошо мен миссиям негизи служение кылышым керек экен. Негизи мага сүйлөгөн жагат. Мен бир учурда ошо тармактык бизнесте иштеп калгам. Ошол учурда мен лектор болгон болчумун да. Ошондо мен сүйлөгөндө, мен ошо сабак өтүп атканда, ошо элдердин аябай мындай жакшы кабыл алып, тыптынч болуп отуруп уккандары, алардын анан аябай жакшы мындай жылуу сөздөр мен сүйлөгөнүмө карата айтылганчы. Анан ошондо мен депчи, мен жеткире алат экенмин оюмду дегендей да. Ушул негизи ушул меники ушул экен да. Анан азыр эксперт деп атасыздар, наставничество деп атасыздар, продюсер деп атасыздар. Ошол экилердин немесин мен кайсынысы кайсы экенин азыр жакшы толук жете электим да. Мен ошондо ким болгон атам. Негизи азыр мен ошо цифрология боюнча ошо өзүмдү алып чыккым келип атат да. Сиз азыр сүт сайга келиптирсиз анда, Кундуз айымдын сүт сай курсуна, Сүт сайды мындай чала кичине баштапан окубай калгам. Анан дагы деле ушинтип тиги лентаны неметип отуруп, анан матрица судьбы деген сабакты сатып алып, ошону изилдейин деп атам да. Анан бирок сүт сай боюнча деле параллельно мындай угуп неметип калып атам. Аябай кызыктуу экен да. Эми бири-бирине мындай жолтоо боло турган немелер эмес. Мен аны деле окушум керек экен, аны да изилдешим керек экен деп калдым да. Мына өзүмө ошону билишим керек экен деген ойдо калдым. Кыздар, онлайнгачы мен бир нерсени түшүндүм. Онлайнга өзүн таппай деле келип, улам мисалы сатуу менеджер болуп, продюсер болуп көрүп, анан балким товарный бизнес кылып көрүп деле өзүн таап алгандар бар. Мага окшоп биринчи өзүн таап алып, анан келгендер бар. Бирок менин жеке байкоомдо өзүн таап алып анан келгенде бат өнүгөт экенсиң да. Мисалы үчүн сиз Кундуз Таштановадан окуп атасыз да азыр. Кундуз Таштанованын эмеси бар атайын. Распаковка клиент беле, ушунун Кундуз Таштанованын насаатчылыгында бар. Сиз ошондон өтсөңүз, анан так табасыз. Кундуз Таштанованын ошол кызматы биздин ошо чачырап турган оюңузду мындай тизмектеп салып берет. Бир нукка салып берет. Анан ошонун ичинен бирөөнү тандайсыз дагы, ошону өнүктүрүп кетиңиз. Албетте фокус коюңуз, убакыт бериңиз өзүңүзгө. Анан сөзсүз түрдө ошол жактан үзүрүн көрөсүз. Мен азыр ошо жана кечиресиз. Мен азыр ошо жанагыраки именно ошо адамдарга эми жардам берип служение кылышым керек экен деп атпаймынбы? Ошондо ушул эле сүт сайда эле ошол жанагы эле сабак мен айтып аткан, мен ошо жаңы үйрөнүп аткан сабакты да ошондой ким
өзүн таппай жүргөндөр, допустим, бизге окшоп баласынын келечеги кандай болуш керек, кайсы кесипти тандаш керек деген сыяктуу, кимге кандай мамиле кылыш керек баласына, ар кимдин мүнөзү ар кандай го, ошол сыяктуу мындай маалыматтарды берип жардам бергим келип атат да. Ошол жаатында экенин ошо өзүм алдын ала ошол деп түшүнүп атам менчи. Рахмат. Ошол анан тиги онлайнда кандай туура иш алып кетишти, туура баштап кетишти, ошолорду үйрөнөйүн деп анан келдим да ушул сабакка. Сон эмне ниет менен келсеңиз сөз ошону табасыз биринчиден. Анан ар бир сабакка келгенде бизде шляпа болот да, тажы болот, мен билем деген тажы болот. Ошо тажыны чечиш керек. Буга чейин окуган билимдердин баарын унутуш керек. Анан Кундуз Таштанованын гана тапшырмаларын аткарыш керек кыздар. Кайсы курска келдиңер, ошону кылгыла. Мен Кундуз Таштановандан 500 000 сом кирешеге чыктым. Өзүм жапжалгыз, өзүм эле, эч кандай командам жок. Жапжалгыз өзүм эле 500 000 сатуу жасап, мен карыз деген программадан чыгып кеткем. Анткени ага чейин мага 100 000 сом, мен окуган курстарым баары бүт кымбат да. Мен азыр мисалы эч качан мындай арзан курс окугум келбейт. Такыр окугум келбейт. Мен окугум келет дайыма 150 000, 200 000ден жогорку курстарды окуйм. Эмне үчүн? Анткени баасына жараша мамиле бар. Баасына жараша баалуулук бар. Баасына жараша жыйынтык бар. Эгерде мен 150 000 сом салсам, мен Кундуз Таштановага 150 000 төлөп окугам, 500 000 кирешеге чыктым. 500 000 кирешеден да мен үчүн ушунчалык баалуу алган байлыгым Кундуз Таштановадан карыз деген программадан биротоло чыгып кеттим. Менде азыр карыз деген программа жок. Себеби чоң акчага курс сатып ала турган болсом эле мен дайыма каяктан кредит алсам же М+ алсамбы, минтсемби деп эле ойлонуп баштачумун. Жок, азыр 300 000дик, 500 000дик пландарымды деле дайыма тигил акчаны бияктан табам, бул акчаны тияктан табам, муну бияка салам деп ойлоном да. Карыз деген программадан толук чыктым. Азыр сиздерге айтарым, ошо Кундуз Таштанованын гана сабагын окугула. Тапшырмасын. Кундуз Таштанова сабакты абдан мындай маалыматты абдан көп берет дагы, тапшырманы көп берет. Ошо тапшырманы гана жетишип аткарып үлгүргүлө. Ошону эле кылсаңыздар, кандай ниет менен келсеңиздер, ошо ниетиңиздер 100%, 200% ишке ашат. Рахмат, ыраазымын. Дагы кандай суроо бар, кыздар? Кийинкиге өтөлү. Дагы ким суроо берет? Суроого жооп берейин. Эркин ая. Ооба, мен көрүнүп жатамбы? Ооба, мен көрүп атам сизди. Бир экенсиз. Ооба, менин атым Эркин ай. Жалал Абад областынын Каракөл шаарынан чыгып жатам. Азыркы сиздин өткөн айтып берген өтө төмөндөгү айтып кеткен нерселериңиз мен үчүн жагымдуу болду, жакшы нерсе болду. Мындайча айтканда басып өткөн жолуңуз тууралуу айттыңыз. Дегеним, мен да кыргыз тили адабиятты аябай жакшы сүйүп окудум да мектеп учурундачы. Азыр бир аз толкунданып, сиз менен жүзмө жүз көрүшүп турганыма бир аз толкунданып, оюм чачырап кетип атат. Бирок ошентсе да жыйынтыктап айтайын. Негизи ушул 1-октябрь башталды курс. Ошол убакка чейин Кундуз Таштанова эженин эмесин историясын көрүп жүрүп кызыгып калдым да. Негизи буга чейин мен адам болуп эч бир мээмде психология деген нерсе болгон эмес экен да. Такыр кызыгып да көргөн эмес экенмин, изилдеп да көргөн эмес экенмин. Психология деген бул адам өзүн жан дүйнөсүн таануу экен да, мындайча айткандачы, кыргызча айтканда. Мен 8 жыл декретте отурдум, азыр деле отурам. Бирок ошол эле учурда ошол баягы адам өзүнүн жан дүйнөсүн билбесе, кыла турган иши, ою каякта экенин билбей мындай чанжырап бир калыпта жүрө албайт экен да. Анан мен олтуруп стористеринен көрүп аябай кызыгып калдым. 2-3 жолу прямой эфирлерин, түз эфирлерин көрдүм, бекер өтүп берди. Аябай кызыгып, анан өзүмдү изилдесем, жашоодогу миссиям дагы бир экен, өзү бир экен да. Анан айтып атат го Кундуз эже, бирлер лидер болот депчи, аябай жагып, прям өзүмдү сүйүп баштадым ошол күндөн баштап. Өзүм Алла таалам колума кондитер тармакта торт жасап, выпечка жасап, ушундай өнөрдү берген экен. Мен ал өнөрүмдү сыйлайм жана өзүм үчүн кубанычтамын.
Бирок бул курска келгендин себеби эмеде Сиз кайсыга келдиңиз? Азыр кайсыга келдиңиз? азыр код души деп код души 3. Ошо бул курска келип калгандын себеби мен негизи мындай кундуз эче мен прям аябай энергиясы жагып, бетке айткан эмелер жагып көрүп калдым да, 1-2 эмесин көрүп калып анан аябай жагып калды да, менин да минустарым бар дедим да, алдыга кете албай атканын себеби минустары бар деп. Бирок ошо торт жасап эле жүрө бербестен мындай чөйрөмдү өзгөртүп, адамдар менен мамиле алмашып, мындай өзүмдү өнүктүргүм келди, түшүнүп баштадым өзүмдү өзүм, особенно бирлер лидерлер болот деген аябай жагып калып, анан Greenleaf компаниясына каттап алгам жакында эле. Ошол тармакта да өзүмдү өнүктүрөйүн деп, анан жашоодо кыргыз тили адабият мугалими болом деген өксүгүм калып кетти, жете албай калдым. Тилекке каршы сизди көрүп аябай эметип кеттим, мындай жүрөгүм толкунданып, аябай кыргыз тили адабият мугалими болдум дедиңиз. Ошого кечирим сурайын, бир аз толкунданып, бетим ысып бирдеке болуп атам. Эгерде мен да Ошондо бере турчу сурооңуз кайсы? Абдан сонун. Ошо оюм чачырап бир неме болуп кеттим да. Кыскасы түшүнүп атат деп ойлойм. Бере турган суроом эми кыскасы ушул курска катышкан себеби эме курска катышкан себеби ушул чөйрөнү тааныгым келди кыскасы. Анан сиз этнопсихолог, анан сиздин басып өткөн жолуңуз мен үчүн кызык болду. Мындайча айтканда сизге чоң рахмат айткым келет болду. Ыраазычылык билдирем, Эркинай айым. Бири-бирлер накта сиздин акыл саныңыз да лидер экен, Мен эми албетте сүт сай эксперт эмесмин, бирок менин насаатчылыгымда өзүмдүн сүт сай экспертим бар. Мен ошолорго ошол сүт сай экспертимди разбор кылдыртам. Анан ал элени уза берип, мен да мындай сандар жөнүндө билип калгам, бирок мен бул кесипте өзүм бүтпөгөндүктөн бул адистикти айтпайм. Бирок билем да, бул айым мындай экен, бул айым мындай экен деп. Мен абдан сүйүнүп атам, ошо Кундуз айым жаңы курс алып чыгып атканын билдим. Жакында мен өзүм да окуйт окшойм. Анткени аталышы сонуке. Жан дүйнөңдүн кодун тап деген маани болуп атпайбы. Сан илими аркылуу, өзүңдөгү сандар аркылуу жан дүйнөңдөгү кодду таап ал деген. Себеби кыздар, жан дүйнө башка орунда турат. Анткени биздин ички дүйнө дей беребиз го, бирок ички дүйнө эмнеден турат? Көбүбүз айтпайбыз да. Ички дүйнө деген бул кыздар. Адам өзү 4 бөлүктөн турат. Дене, бул кайдимки дене, физикалык дене. Ал эми бул сырткы дүйнө, анан ички дүйнө. Ички дүйнө акыл эстен, аң сезимден, анан жан дүйнөдөн турат. Акыл эс мына мээбиздин ушул бөлүгүндө жайгашкан, аң сезим башыбыздын ушул бөлүгүндө жайгашкан, а жан дүйнө көкүрөктө жайгашкан. Эгерде силердин жан дүйнөңөр ооруп атса, ошо көкүрөгүңөр ооруйт. Ыза болгондо, бир нерсе жетпей жатканда, же бир нерсе могул жериңерге толкуп ташып атканда, терс эмоциялар ушул көкүрөгүңөр ооруйт. Жана сүйлөй албай калганда, могул тамагыбызга тоголок бир нерсе туруп калат го, аны жута беребиз, ошонун баары могул жан дүйнөгө зыянын тийгизет. А ушул жан дүйнө менен акыл эсти бири-бирине байланыштырып турган ушул аң сезим. Анан аң сезим, кадимки аң сезим, анан түпкү аң сезим болуп, биз ошо түпкү аң сезимдеги программа менен жашайбыз. Анан ошо жан дүйнө, сиз азыр жан дүйнөңүздүн кодун таап алсаңыз, анда миссияңызды жашоодо оңой жеңил алып кетесиз. Анан торт жасайм дегениңиз жакты. Сиз ошо торт жасоонун лидери болуңуз. Аны алмаштыруунун кереги жоктур балким. Мен эмеске терең разбор жасаган жокмун, ошон үчүн билбейм. Мисалы кадимки Сабина, жана макаронсту алып чыккан. Ошол деле кадимки кондитерлерден айырмаланыш үчүн өзүн бренд кылып чыкты макаронс аркылуу. Сиз дагы өзүңүздүн брендти алып чыгыңыз. Балким торт жасоодо аябай чеберсизби? Өтө мыкты жасайсызбы? Ошол мыктылыгыңызды онлайн аркылуу мыкты бир болуп атпайсызбы, лидер болуп атпайсызбы акыл саныңыздагы миссияңызда. Торт кондитер дүйнөсүндө ошо Сабинага атаандашкан номер 1 кондитер болуп чыгыңыз.
өзүңүздү бренд кылып алчыңыз. Балким жолуңуз ошол жакта. Анан ошол сабагыңызды өтсөңүз, сиздин жанагы филологияны бүткөн билимиңиз эч жака кетпейт. Менин бир да билимим эч жака кеткен жок кыздар. Кайра эле өзүмө иштеп берди. Ошол филологияны бүткөн билимиңиз сизди артыңыздан шакирттерди өстүргөнгө жардам берет, ошого кызмат кылат. Чоң рахмат. Негизи ооба ошо колумдан келет, тилимден келет, бирок ошо мындай чыга албай атам да, ошо бир тоскоолдуктар бар өзүмдөн бирок ошол үчүн ушул курска жазылдым. Өзүмдөн ошол минустарды таап чыгып кетейинчи деген максаттачы. Чыгасыз. Кундуз Таштановнун тапшырмаларын 100% аткарсаңыз эле чыгасыз. Сөзсүз чыгасыз. Мен ага кепилдик берем. Жанар айым, сиз сүйлөйүндү атасызбы? Рахмат, Эркин ай. Кыздар, дагы суроо жооп кылалы? Демек кыздар, көрдүңөрбү? Кайсы чөйрөдө болсоңор дагы өзүңөрдүн өздүк иденттүүлүгүңөр таап алсаңар, бул миссияңардын учугу да, өздүк иденттүүлүгүнүн миссияңардын учугу. Деги эле иштинби, жана акчанын өзүн таппай көзүн тап дейт го. Ошо акчанын өзүн эмес, көзүн табуу бул биздин иденттүүлүккө байланышкан. Жанар айым, сизди угуп атам. Мундуз айым, саламатсызбы да бир жолу? Ошол ооба чындыгында мен өзүмдүн азыр жанагы сизге айтып кеткен нерсе бул менин нишам, ошол нерсени тандадым, өзүмдүн баягы бизнес тренерликти. Анткени бизнес тренерликти кылып отуруп, бирок ортосунда баягы башка нерселерге кызыгып кетебиз го, элдер дагы кызыктырып, анан ошол жактарга дагы кетип калып, бирок ал жактарда мындай Кудай таалам мени ушу тороп койду да такыр элечи. Именно вот кайсыл неме кылбайын, бир нерсе болот дагы кайра эле мени ушул тренерликке түртүп келет да. Анан ошону дагы мен өзүмдүн жан дүйнөм менен сүйлөшүп, мындай акыл калчап көрүп, анан бүгүнкү күндө ушул эле негизги чечимим туура экен деп, азыр ушул жаатта гана өнүгүп, алдыга умтулганга аракет кылам деп өзүмө чечим чыгардым. И ошонун натыйжасында дагы бүгүнкү күндө ушул наставничествого жазылып, анан өзүмдүн ошол эксперттик аккаунтумду алып кетүүнү чечтим. Айбай сонун мен сизди көрүп эле суктандым, анткени мен сиз таанымал болуп калгансыз да, өзүңүздүн брендиңизди түптөп койгонсуз да. Анан коронаңызды чечип туруп, мен билем деген таажыңызды чечип туруп Кундуз айымга келгениңизди мен абдан сыйладым да. Анткени баарыбыз ката кетиребиз жашоодо, ката кетирбеген адам жок, адашпаган адам жок. Бирок кандай учур болбосун, кайра ошол миссияңызды улантып кетүүгө мындай болгон күчүңүздү топтоп, жана керектүү адамдан керектүү билимди алыш үчүн келгениңизге абдан сүйүндүм. Сизден Кундуз айымдын насаатчылыгынан сөзсүз абдан сонун жыйынтык чыгат деп ишенем. Анткени Кундуз айымдын насаатчылыгынан өзүм билим алып, өзүм өтө чоң секирик жасагам. Сиз андан да күчтүү секирик жасайсыз деп ишенем. Рахмат сизге дагы. Ооба, мен дагы отурам кайрадан окуш керек деп, бүт болгон мээримдегилердин баарын алып салып, нолдон баштайм деп, азыр чын эле с чистого листа баштаган турам буюрса. Рахмат сизге. Азаматсыз. Дагы кыздар, кимде суроо бар? Эми бир суроого жооп берейин, ошо менен жыйынтыктайлы. Мен да 9-да марафонум бар, азыр мен кимин деген марафонум жүрүп аткан кез. 9-да өтөм. Бир суроого жооп берип, анан жыйынтыктайын. Ортодо бир консультациям бар эле. Мен азыр үзгүлтүксүз ошо Кундуз Таштанованын насаатчылыгына катышып, мен кайра жаралуу деген курсумду бүт системага салып алгам. Насаатчылыгымды бүт системага салып алгам. Азыр ошол система менен гана иш кылам. Мындай ар бир мүнөтүм эсептелген. Ар бир убактымды бөлүштүрүп, бүт акчага эсептелген. Ар бирин ошол акча менен эсептеп, азыр иш кылам. Рахмат. Гүл айым. Мен суроом мындай да, мен өзүм негизи миссиям боюнча 6-3. Андан кийин негизи көп эле нерселерди анализдеп, көп эле нерселерди аракет кылам, бирок менде эч нерсе мындай алдыга жылыш жок да. Онлайндан дагы футболгер болуп көрдүм. Негизи менде эле компьютер боюнча сферам 16 жашымдан бери бар. Кыскасын айтайын, мен суроом мен кантип өзүмдү таанысам болот. Андан кийин экинчи суроом катар бере берейин да, 3 суроом бар. Биринчи сурооңузга жооп берейин, Биринчи сурооңузга жооп берейин. Биринчи сурооңуз эмне болду? Кантип өзүмдү таанысам болот, же кантип өзүмдү тапсам болот дедиңизби? Ойлайм.
Сизди таппай калдым. Кетирим прайм, тоосум бул жакта тез жакшы болбой атат. Биринчи сурооңузду айтып коюңуз, анан сакталган сабакты көрөсүз. Тааный алам, өзүмдү биле алам. Рахмат. Түшүнүктүү. Кантип өзүңүздү тааныйсыз, кантип өзүңүздү билесиз? Силер ошол өзүңөрдү билип, өзүңөрдү таанып, ошол жактан өзүңөрдү бренд кылып, жана ошол жактан өзүңөрдүн кирешеңерди да тапкыңар келип атпайбы? Муну табыш үчүн сиз кайсы ишти жасаганда, бир нече окууну окудуңуз, макул. Бир нечени онлайнда практика кылып көрдүңүз. Эми кайсы ишти жасаганда сизге акча маанилүү эмес болуп калат? Мисал үчүн, азыр сиздин 10 миллион долларыңыз болсо, эмне иш кылат элеңиз? Же болбосо 10 миллион долларыңыз болсо, кайсы нишаңызга фокус коюп, ошону өнүктүрөт элеңиз? Сатууга, товар сатууга. Кийим-кечек сатууга. Кайсы товар? Кийим-кечек, женский, мужской, при этом детский да кошулган. Кийим сатканда өзүңүзгө эмнеси менен ал абдан жагат? Эмнеси менен жагат? Акчадан тышкары. Мындан тышкары мага образ жараткан жагат. Айымдарга андай необычный образдарды жаратып таткым келет да. Образ. Анда сиздики мындай экен, Гуляйым. Сиздики сулуулук экен. Сиз адамдарга сулуулук бергенди жакшы көрөт экенсиз. Кийим сатуу эмес сиздики. Сиз адамдарды сулуулагандан рахат алат экенсиз. Сиздин миссияңыз, демек, адамдарды сулуулайсыз. Мисалы, мен адамдардын жан дүйнөсүн дарылагандан рахат алам. Адам жан дүйнөсү ооруп келдиби мага, анын жан дүйнөсүнүн жараатын айыктырдымбы? Анын төлөгөн акчасынан дагы ошо жанынын жараатын айыктырып алгандан мен рахат алам. А сиз адамдарды сулуулагандан рахат аласыз. Мисалы, мен стилим жок, мен стилист болсоңуз болот да. Мен сизге бардым, мен стилим таап бердиңиз. Дайыма ошо стилде кийинип жүрүүнү түшүндүм, ошондон билим алдым, окудум и дайыма сизге ыраазы болуп жүрөм. Көрдүңүзбү? Демек, сиз стилист болсоңуз болот. Ушул жагын карап көрүңүз. Экинчи сурооңуз? Агрессиядан кантип чыккан болот? Азыркы учурда 2 балам бар, экөөнүн разницасы 1 жаштан, 4 жаш, 3 жаш эми чыгат буюрса. Алардын даже туура эмес кылган иштери, чоңдордун деле туура эмес кылган иштери, туура эмес айтылган сөздөрү, даже өзүмдүн кылган туура эместериме өтө агрессивный мындай, өтө злая болуп атам да, өтө нервный, сразу моментально урушуп кетким келип. Атасы менен жашайсызбы балдарыңыздын? Жашайсыз, чогуу? Жолдошуңуз менен мамиледе көйгөй барбы? Жолдошум менен мамиледе көйгөй жок. Жолдошум өзү үчүн көп деле сүйлөй бербейт, көп деле ачыла бербейт. Мен көп сүйлөп, мен ачылам көбүнчө эле. Бирок ортодо мамилебиз жакшы эле. Агрессия кайсы учурда болот? Сиздеги ички күч, потенциал деп коебуз го. Ошо потенциалыңыз өзүңүз каалаган жакка эмес, өзүңүз каалабаган жакка фокус, мындай өзүңүз каалаган жакка эмес, өзүңүз каалабаган жакка кетип атса, ички потенциалыңыздын энергиясы ошондо агрессия болот. Анткени өзүңүз каалаган жакка кеткенде, өзүңүз энергия алган жакка кеткенде, ички потенциалыңыздын күчү, кайрайсыз андан энергия алып, сиз агрессияны мындай туура иштетип турасыз. Агрессия деген бул ачуу да, ошол ачууну эле кайра таттуу да кылса болот да. Бул эме да, экөө тең эмоция да, терс эмоция агрессия. Кубаныч, сүйүнүч, рахаттануу бул оң эмоция. Демек, сиздин ички потенциалыңыз туура эмес жакка кетип аткандыктан, сиздики агрессия менен кайтып келип атат. Туура багытка буруңуз. Туура багытка иштетиңиз. Рахмат. Үчүнчүсү? Рахмат. Мен суроо берсем болобу? Бир суроону кыздар, бир суроону угайын, анан жыйынтыктайбыз. Жазсам окуп калдыңыз окшойт. Мисалы үчүн азыр буга айтып атпайсызбы, сулуулук дегенде, мисалы үчүн мен деле кайсы ишти кылганда рахаттанам деген суроого жооп бере кетсем, мен сатууда да негизичи, бизнес кылууда ошол мага жагат негизи. Анан бирок азыр учурда продюсер болуп иштейм да. Анда меники кандай болуп калат? Продюсерликте сатууңуз кандай? Мисалы, команда менен сатуу кылганда,
Канча кирешеге чыктыңыз? Азыр уже айына 260 бириктиргенде бир 800-9 миң болуп калат да. Ошон үчүн азыр өстүрүү үчүн келгем да, насаатчылыккачы. Дагында билим алышым керек, дагы өсүшүм керек деп. Сатуу деген бул кыздар, бул дагы өнөр, бул дагы күчтүү жак. Сатуу бардык жерде керек. Сиз болгону ошо сатуучулардын эмеси болушуңуз керек, насаатчысы. Сатуучулар ушул сатууну абдан жакшы өздөштүрүп алып, абдан жогорку деңгээлде өздөштүрүп алып, сатуучулардын эксперти болуңуз. Мисалы үчүн, мага азыр эмне сабак керек болуп атат? Мага азыр командам менен өзүм 500 миңге чейин сатуу жасай берем да. Азыр мен ысык лепешкадай сатам. Өзүм курстарымды, консультацияларымды ысык лепешкадай сатам. Мага келген адамдарга жөн эле шак-шак эле алып кетишет. Бирок мен команда өстүрөйүн дедим, себеби баарына жетишпей, мен сатууга эмес, мен психологияга фокус койгонду жакшы көрөм да. Психология менен иштегим келет. Анан команда өстүрөйүн деп, команда топтодум да, азыр команда менен иштеп атам. Анан сатууга келгенде такалдым. Команданы иштетүү да бул өзүнчө чоң навык экен. Мисалы, Кундуз Таштановдун азыр Ызаткан Жусупова сатуу менен иши жок да. Кундуз Таштанова тейлейт бүт баарын. Ызаткан эже жалаң психология менен гана иштейт. Мен антип Кундуз айымдай продюсер тапканча убакыттан уттурам да. Демек, башка бирөөдөн күтүп отура бербей, өзүм команда түптөйүн деп, азыр өзүм команда түптөп иштеп баштадым. Мага мисалы, команданы кантип туура сатууга алып чыгып кетиш керек, кантип миллиондорду мындай адал, оңой, жеңил жол менен уюштуруп алып кетиш керек. Мага азыр ошону үйрөткөн сатуу эксперти керек да. Демек, сиз сатууну сүйсөңүз, продюсерлигиңиз туура эле болгону, ошол тажрыйбаңыз аркылуу кийин сатуучулардын насаатчысы болсоңуз болот. Анан дагы менде бир неме бар. Кээ бир адамдар мындай кыйналып турат го, мындай ички абалынанчы. Анан сүйлөшкөндө кадимкидей сезесиң го. Анан ошол учурда аны эмнеге кыйналып атасың депчи, анан ага аябай жардам бергиң келе берет да. Анан ушундай болуп атат, же мындай болуп атат десе, мен ага 1 саат болсо 1 саат ага кеңешин берип отура берем да, өзүмдө билген нерселеримдичи. Практикадан өткөн нерселерди, анан ага кеңеш бергенден кийин мындай жан дүйнөм негедир мындай пайда берди дегендей дем алып калат да. Ошондой кандай болуп калат? Сизден ал ошо жардам сураганда бересизби, кеңешти же жардам сурабаса деле бересизби? Кээ бир учурда адамда мындай сүйлөшкөндө өзү билинет го, жакын адам болгон болсо өзүм сурайм. Анан эгерде мындай сатууда да, командада кыйналып аткан болсом, эмне болуп атат өзү деп сурайм да аларга дагычы. Анан өзү негизи любой эле адам кыйналган учурда бардыгынан эле жардам сурай бербейт го, выгорание абалында, эмне кылышын билбей, эмне айтышын билбей. Уже мындай сезесиң да. Анан же жакын адамың болсо эмне болуп атат деп эле ачык эле сурайм да. Сиздин эмеңиз канча сан боюнча? Акыл саныңыз, миссияңыз? Мен чынын айтсам, ошол сан боюнча ошо өзүм текшерип көргөн эмесмин. Анан негизи психология боюнча көп эле сабактарды алганмын. Азыр сиздин дагы нишаңызды угуп алып, мен деле таң калып атам. Этнопсихолог бул эмнени үйрөтөт экен депчи. Саным эмне кылат, эмнени чечет, аларды билбейм менчи. Азыр мен сизди аныкташым керек, сиз насаатчылык кылып атасызбы же куткаруучу болуп атасызбы? Ошону билишим керек, бирок ага бир нече убакыт кетип калат да. Сиз же насаатчылык кылып атасыз ошол адамдарга, же куткаруучу болуп атасыз. Анткени минуста болсо адам дайыма эле сиздин кеңешиңизди алар колдонбойт, керектүү адам гана колдонот. Мисалы үчүн, азыр психологдор эмнеге биз кызматыбызды сатабыз? Керектүү адам ошол сен бааңа сатып алат дагы жашоосунда колдонуп кетет. Ошол эле кымбат насаатчылыктагы насаатчылыктар кымбат болот да, ошо насаатчылыктагы эле билимиңди ошо ыйлап аткан адамга берсең, мага акысыз берчи, мен кыйналып атам, өлгөн атам десең дагы, макул деп кайрымдуулук кылып бересиң да, бирок колдоно албайт. Анткени ал баасын төлөгөн жок. Ошон үчүн ал кеңешиңизди ал адам баалап колдонобу же бааланбайбы? Ошого маани беришиңиз керек, бирок куткаруучу же насаатчы экениңизди азыр билбей атам. Аны аныктаганга убакыт керек да. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Рахмат. Жыйынтыктайлы, кыздар, анда 20-30 жыйынтыктайлы. Мага дагы бирөөң бир суроо бергиле, жооп берейин.
Азыркы суроом жооп берип кетинчи, анда убакыт болсо. Этнопсихолог бул эмнени үйрөтөт? Эмне эле Этнопсихолог улуттук аң сезимди изилдейт жана өнүктүрөт. Улуттук аң сезим болгондо азыр мен кыргыз улутунун дүйнө таанымы менен психологияны, кыргыздын салты, кыргыздын билимдери, салттуу билимдери менен жеткирип жатам. Мисалы үчүн мен азыр Менгиминде марафонум болуп атат, анда аялдын аялдык кыргыз дүйнө таанымы менен эркектин эркектик иденттүүлүгүн ачып берем. Гендердик иденттүүлүктө, социалдык иденттүүлүктө кыздын, келиндин, жубайдын иденттүүлүгүн ачып берем. А өздүк иденттүүлүктө өздөрүнө гана таандык иденттүүлүктү кантип аныкташ керек ошону ачып берем. Ал эми эң маанилүүсү кыргыз дүйнө таанымында аялдар 4 жатынга бөлүнөт. Чирик жатын, жалпак жатын, бөрү жатын, алтын жатын болуп. Ошо азыр мисалы мен марафонума келген адам өзүнүн кайсы жатын экенин аныктап алат дагы, анан кайсы жатын болушун чечип кетет. Анткени кыргыз дүйнө таанымында аялдын психологиялык абалынын, аң сезиминин деңгээлин жатын аркылуу чечмелеп мындай түшүндүрүп койгон, ошону түшүндүрүп берем. Улуттук аң сезим деген демек этнопсихология дегенди түшүндүрөт. Менде да суроо бар, уруксат болсо, Эркектер окуп баштаганбы, Азамат? Оода. Менин атым Нариман. Негизи эле айымдар деп эле сүйлөнүп, калган тармак болуп калыптыр чындыгында ошо психология багытычы. Бардыгы эле айымдар деп кайрылышат. Анан азыр сиздин сүйлөп отурганыңызды, башыңызда өткөн окуяларды айтып бергендериңизди угуп, мындай өзүмчө мындай ыраазы болдум. Аябай жакшы немелерди айтып бердиңиз. Анан мындай да, чындап эле психологияда мен үчүн бул багытка таптакыр кызыккан адам эмесмин да. Эми гана мындай аралашып отурам. Идентификациясын билүү боюнча немеңиз аябай жакты да мага. Азыркы анализдериңизчи, мындай койгон немелериңиз. Ошону туура эмес да, мындай туура эмес эле жакта жүргөн дагы адам болушу мүмкүнбү? Мындай алдына койгон максаттары бар, аракет кылып аткандары бар, анан келип эле ошол мындай иши бир аз жүрүшпөй аткан болсо, ал чындап эле ал өзүнүн миссиясындагы эмес адам экендигин да ушундай билсе болобу, Негизи өзүнүн миссиясында эмес адам менен өзүнүн миссиясындагы адамдын айырмасы өзүнүн миссиясындагы эмес адам өзүм үчүн деген гана критерийге жооп берип калат да. Анткени ар бир адамда өзүм үчүн, үй бүлөм үчүн, коом үчүн деген талап болуш керек. Ошол 3 талапты тең салмактуулукта алып кетип атса, демек ал миссиясын аткарып атат. Эгер ошол 3 талаптын бирөөсү эле бузулса, бирөөсүнүн эле тең салмактуулугу бузулса, демек ал өзүнүн миссиясында эмес дегенди түшүндүрөт. Мен өзүмдүн билимдерим аркылуу ошондой баа берем. Мисалы үчүн сиздин нишаңыз кайсы? Азыр кайсыга келдиңиз? Ораторский искусство боюнча окуу борборум бар. 1700 студенттерге билим берген. Анан азыр чоң масштабка чыга албай жаткандыгына байланыштуу көп кемчиликтер бар да. Көп нерселерди билбейм. Ошол эмне үчүн чыга албай жаткандыгымды изилдеп, ошону мындай жок жерлерин бар кылып, неме кылганы ушул Кундуз айымдын сабагына келдик да. Сонун, абдан кубанычтамын, абдан сонун. Демек сиз мисалы окуу борборуңуз бар, коом үчүн деген иденттүүлүгүңүздү абдан жакшы өнүктүрүп атасыз. Анан өзүм үчүн, үй бүлөм үчүн деген иденттүүлүгүңүздү канчалык деңгээлде өнүктүрүп атасыз? Ал суроого жакшы Канчалык деңгээлде маани берип атасыз? Маани берем. Канчалык деңгээлде маани берип, канчалык деңгээлде өнүктүрүп атасыз? Тең салмактуулук барбы? Азыр көбүрөөк ойлорумдун бардыгы, баягы фокустун бардыгы окуу борборунда болуп кеткен да. Үй бүлөмө деле көңүл бөлөм, конечно, алар мындай экинчи очередте турганда. Демек, ошол миссияңызда, азыркы окуу борборуңузду алып барып атып, ошол аркылуу өзүм үчүн деген
баалуулуктарыңызда ишке ашып атса, жана үй бүлөм үчүн деген да баалуулуктарыңыз, мисалы аталык тарбияңызды, күбөлүк ордуңузду да татыктуу аткарып атсаңыз, жана азыркы иштеп аткан ишиңизди дагы убакыт бөлүп алып кетип атсаңыз, анда сиз өз миссияңыздасыз. Эгерде мисалы иш деп эле өзүн унутуп коюп, мисалы эртеден кечке Швеяда иштейт деп коелу, өзүн унутуп койгон, анткени ден соолук жок. Эртең мененки саат мен Швеяда да иштеп көрдүм. Тигүү цехинде эртең менен 8-де киресиң, түнкү 10-до чыгасың. Унутуп каласың, үй бүлөң да калат, өзүң да каласың. Мисалы ушундай иштерде демек сен миссияңда эмессиң дегенди түшүндүрөт да. Өзүнүн миссиясындагы адам өзүнүн да ден соолугун карайт, өзүнүн да жан дүйнөсүнүн тынчтыгын камсыз кылат, жана өзүнүн аң сезимин дагы өнүктүрүп турат. Анан ошол билимдери аркылуу үй бүлөсүндө дагы тынчтык, ынтымак орнотот. Жолдошу, жубайы менен да мамилеси сүйүүдө, ынтымакта, биримдикте болот. Жана ишин дагы сүйүп аткарат. Эгер ушул талаптар аткарылып атса, анда миссиядасыз. Эгер ушунун бирөөсү эле бузулуп атса, анда миссияңызда эмессиз. Бул жерде азыр бир сөз айтып кеттиңиз го. Мындай сиз насаатчылыктабы же кандай дедиңиз, бир немеде ушундай эки немеде экенсиз депчи. Менде деле ал нерсе бар да. Мисалы бир адамдар менен сүйлөшүп отуруп калган болсом, эле өзүмдүн студенттерим менен эле негизи төлөнгөн акчасы башка, бирок результатка чыкпай жаткандыгын көрсөм, жан дүйнөм вообще ордунда турбайт да. Өзүмдү ушунчалык күнөөлүү сезип, анан кийин ага болгон мындай 1 сааттык сабакты 3 саат, 4 саатка чейин соскон күндөрүм аябай көп да. Чындыгында көп. Окуп бүтүп калса, окуп бүтүп сертификатты кайрагандан кийин деле кайра ошого дагы до конца жардам берип жүрө берген жактарым бар да. Бул азыр эмне дедиңиз? Бул куткаруучулук. Бул куткаруучулукка кирип кетип атасың. Анткени куткаруучулук образда болгонубузда биз адам өзү даяр эмес шартта деле ошол билимди куя беребиз ага. Ал билимди алып кеткенге даяр эмес болсо деле, же ага ал жардам керек болбосо деле ошол жардамды бере беребиз. Куткаруучулук образда биз адамды өнүктүрбөйбүз, кайра адамды же талкалап алышыбыз мүмкүн, же биздин эмгегибиз текке кетет, өзүбүздү талкалап алабыз да. Мындай куткаруучу деген ал ашша чаап эле адамдарга Кудайдын милдетин алып алабыз. Жок, куткаруучу образдан чыгыш керек. Адам өзү сураганды, өзү даяр болгонду гана бериш керек. Сонун сөз. Демек куткаруучу эмес, эмне дедиңиз? Насаатчы, кура чыныгын жолуңуз. Анткени насаатчы билет да. Жана сөздү уккан адамга айт, сууну синген жерге куй дейт го. Ошо насаатчы, чыныгы насаатчы. Ага сууну канчалык деңгээлде куйуш керек, ошону билет. Өлчөмүн билет. Сонун, анда ардактууларым, мен биздин маектешүүбүздү жыйынтыктайын. Мен муну маектешүү, баарлашуу, чын жүрөктөн бири-бирибиз менен сырдашуу деп эсептейм. Мага ушул мүмкүнчүлүктү түзүп берген мен насаатчым Кундуз Таштановага ыраазычылык билдирем. Кундуз айымдан билим алгандан кийин мен күч кубатым дагы, энергия деп коебуз го, кыргызча күч кубат, ички кубатым дагы абдан ташкындап калган. Азыр мисалы мен команда түптө ошол командамды жетектеп атам да. Анан командам таң калат да, кантип чарчабайсың. Түндө деле жазып атасың, группага таң атпай туруп алып деле жазып атасың, кайсы учурда уктайсың, кайсы учурда эс аласың, чарчабайсыңбы дейт. Мен ошо бул күч кубаттын булагын таап алганда сен ошентип иштеп каласың да. 4 саат уктасаң эле мындай өзүңө керектүү күч кубатты топтоп аласың. Анткени мен ушул чоң мындай масштабка чыгууда эмнеге даярсың дегенде өзүм убада берип койгом. Мен 4 саат эле уктайм, уйкумду бергенге даярмын депчи. Ошол сөзүмө туруп азыр 4 саат гана иштеп, 4 саат гана уктап иштеп аткан кезим, ошол күч кубатымдын булагын таап, анан күч кубаттуу күнү түнү иштеген абалга келиш үчүн мен Кундуз Таштановадан үйрөнгөм. Кундуз Таштанованын системасы аркылуу өнүгүп өсүп өркүндөп жатам. Андыктан Кундуз айымдын ар бир тапшырмасын кылт этпей аткарсаңыздар эле, кайсы ниет менен келсеңиздер, ошол ниетиңиздер сөзсүз ишке ашат. Кайсы максат менен келсеңиздер, ошол максатыңыздарга фокус коюп, маани берип көңүл бурсаңыздар эле, ошол максатыңызда
өзүңүздөр ойлогондон дагы жогорку деңгээлде сөзсүз өзүнүн үзүрүн берет, жемишин берет. Ар бир алган билимиңиздер жемиштүү болсун жана бийиктикте үнүңүздөр шаңдуу болсун. Жакшы калыңыздар. Чоң рахмат. Сизге терең ыраазычылык, аябай жакты эфир. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Чоң ыраазычылык, чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң.